Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар, кымбаттуу достор. Кайрадан сиздер менен Нурсултан Акылбек уулу онлайн сабак өтүүсүн баштайт. Бүгүнкү сабакта өтүлүүчү темага багыттоочу маалыматтар. Албетте, тыйындын эки бети болуусу баарыбызга белгилүү. Анын сом тарабы жана герб тарабы. Эртең жаан жаашы же шамал болушу белгисиз. Оюн сөөгчөсү, өкчөгүчү, анын алты граны бети болот. Мода деген эмне? Мода бул эң көп колдонулган нерсе. Албетте, ар бир сабакта биз ушундай логикалык суроолорду калтырабыз. Бул суроонун жообун да тауып, социалдык тармактар аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Бүгүнкү сабактын темасы ыктымалдуулук теориясына киришүү. Бүгүнкү сабакта биз ыктымалдуулук теориясы жөнүндө маалымат алып, эрежелерин түшүнүп үйрөнөбүз. Ыктымалдуулук теориясынын эрежелери жөнүндө алган маалыматтарыбызды мисал иштөөдө колдоно алабыз жана бири-бирибизди сыйлаганга көнөбүз. Ыктымалдуулук теориясы. Сөзсүз болуучу окуя. Сөзсүз болбоочу окуя. Кокус окуя. Сөзсүз болуучу окуя бул бүгүн дүйшөмбү болсо, анда эртең шейшемби. Сөзсүз болбоочу окуя бүгүн дүйшөмбү болсо, анда эртең жекшемби. Кокус окуя бүгүн жаан жайт же жаабайт. Эртең шейшемби шамал болот. Чындыгында эртең шейшемби күнү шамал болобу, болбойбу, ал эч кимге белгисиз. Демек, баарыбыз аны билбейбиз. Демек, ыктымалдуулук теориясы дал ушул кокус окуяны изилдөөгө багытталат. Кокус окуя нөл менен бирдин арасында болот. Эч качан болбой турган окуяны нөл дейбиз. Сөзсүз боло турган окуя бир. Ал эми кокус окуя бир менен нөлдүн арасында болот. Азыр биз ыктымалдуулукту П тамгасы менен белгилеп алалы. Эгерде жаан жаашынын ыктымалдуулугу 0,6 болсо, анда жаан жаабай калуу ыктымалдуулугу канчага барабар? Андыктан биз П жаан жайт жана жаабайт экөөнүн суммасы 1-ге барабар деп алалы. Албетте, жаан жайт же жаабайт эки гана учуру болот. Демек, жаан жаабоо ыктымалдуулугу 0,6. Жаабоо ыктымалдуулугуна кошсок 1 болот. 0,6-ны барабардын оң жагына алып өтсөк, анда бирден кемиткенибизде 0,4 калат. Демек, жаан жаабай калуу ыктымалдуулугу 0,4. Демек, жаан жаабоо ыктымалдуулугу көбүрөөк. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы 5 сомдук тыйынды жогоруга ыргытканда герб тарабы түшүү ыктымалдуулугу болот? Асы 5-тен 1, Б'сы 5, В'сы 2-ден 1, Г'сы 0,6. Андыктан биз тыйынга анализ жүргүзөлү. Албетте, тыйындын сом тарабы жана герб тарабы болот. Тыйынды биз ыргытканыбызда анын бир тарабы чөт, сом же герб. Бизге керектүү болгон жагы бул герб. Ал эми ыктымалдуулукту П барабар М бөлүнгөн N формуласы аркылуу табабыз. Бул жерде N мүмкүн болгон бардык окуялар. Ал эми N болсо керектүү окуя. Демек, герб тарабынын түшүү ыктымалдуулугун табуу үчүн мүмкүн болгон бардык окуя канча? Албетте, анын сом тарабы же герб тарабы 2-ге барабар.
Demek iki gana jagı som je gerp tarabı düşöt. Bizge kerekli bolgon gerp tarabı tıyındın bir elebetinde bolot. Demek jobu 2'den 1 B'si. Keyinki misal şar jaruu. Bölmödө 10 kızıl, 7 sarı, 13 jaşıl şarlar var. Asan alardın arasından karabay turup biri jaruluktu gerek. Kızıl şardın jarılуу ыкмалдуулугу kançaga barabar? Andıktan biz жалпы kança şar var ekendigini analiz жүргүзөлү. Жалпы 30 şar var eken. Анда kızıl şardın çıgуу ыкмалдуулугун же жарылуу ыкмалдуулугун табуу үчүн biz албетте жанагы формулага кайрылабыз. B kızıl çıgуу ыкмалдуулугу n bölüнгөн m. Бул жерде бизге керектүү болгон şarlar бул 10 kızıl şar var. Жалпы şar 30. 10'du 30'ga bölөбүz. Alımı menen bölünüm kısaltıp koyганыбызда 3'ten 1. Demek ar bir 3 şartın birөөsü kızıl çıgar. Keyinki sarı şardı dagı karap körөлү. Sarı şardын жарылуу ыкмалдуулугу канча болду экен? 7 sarı şar var eken. Demek ордуна коебуз. Bizde бардык мүмкүн болгон окуялар 30, керектүү болгон sarı şarыбыз 7. Demek баарын кошобуз. Алымына 7'ni гана жазабыз. Себеби 7 sarı şar var. Мүмкүн болгон окуялар 10 kızıl, 7 sarı, 13 jaşıl şar. Жалпы баары 30. Demek jobu 30'dan 7. Sarı şartın jarılуу ыкмалдуулугу 30'dan 7. Demek 30 şar jarsak, anın 7'ösü сөзсүз sarı bolot. Al endi biz jaşıl şar jarılуу ыкмалдуулугун öz алдыбызча үйдөн карап чыгарып коелу. Социалдык тармактар аркылуу жообун жөнөтсөңүздөр болот. Үйгө тапшырма. Асан bir топ сатып алды. Анын кызыл же сары же кара топ сатуу ыкмалдуулугун тапкыла. Жогоруда айтылган эрежелерди пайдаланабыз. Кайсы тамга мода боло алат? Төмөндө бир нече тамкалар турат. Алардын арасынан модасын табып, социалдык тармак аркылуу анын да жообун жөнөткүлө. Кайсы түстөгү машина мода боло алат? Албетте бул сүрөткө көңүл бурабыз. Төмөндөгү машиналардын кайсы түстөгү машина мода болду экен? Жогорудагы айтылган эрежелердин баарын колдонуп, пайдаланып, берилген тапшырмаларды аткарып, социалдык тармактар аркылуу жообун жөнөтсөңүздөр болот. Ушуну менен биздин онлайн сабагыбыз соңуна келип жетти. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Кымбаттуу окуучулар, урматтуу достор.